Улкан Сейитова Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Карабак айылынан Баткен мамлекеттик университетине керектүү документтерин тапшырууга келди. Анын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча алган баллы 100 балл болгондуктан Улкан Батмууга бюджеттик негизде окууга тапшырууга мүмкүнчүлүк алды. Чегарага жакын жайгашкан айылдан келгендигимден ЖРТ балым проходный балга жетпей калганынан 110 балга. Мен ушул Баткен мамлекеттик университети бизге жеңилдик кылып берди, чегарага жакын аймактарга 100 кылып берди. Мен проходный балым 100 болгондуктан мен ушул Баткен мамлекеттик университетине келип, кыргыз тил адабият факультетине бюджеттик негизге тапшырдым. Азыр талондорду таштап, документтерин тапшырып койдум. Бүгүндөн тартып Баткен мамлекеттик университетинде жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен бюджеттик жана келишимдик негизде окууга кабыл алуу комиссиясы абитуриенттерди кабыл алат. Кабыл алуу 3 күн аралыгында жүргүзүлөт. Президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Карыбековичтин катынын негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине жазган каттын негизинде 160 бюджеттик гранттык орун берилип атат. Бул деген былтыркыга салыштырмалуу 27 орунга көп дегенди билдирет. Албетте бул өкмөттүн Баткен облусуна болгон колдоосу. Баткен мамлекеттик университетине билим берүү жана илим министрлиги тарабынан быйыл 160 бюджеттик орун берилди. Бул аймактагы абитуриенттер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Анткени чегара айылдардан келген студенттердин көпчүлүгүндө келишимдик негизде акы төлөп окууга мүмкүнчүлүгү жок дешет окуу жайдын окутуучулары. Кыргызстан боюнча Баткен мамлекеттик университетине гранттык орундарга 100 балл босого баалы, ал эми контракттык акы төлөө менен 95 балл. Бул албетте Баткен облусуна жана ошондой эле чегаралаш жайгашкан Лейлек айылдарына болгон чоң жардам болуп атат. Анткени 100 балга жетпеген балдар гранттык орунга окууга мүмкүнчүлүк азыраак болуп калат да. Ал эми ошол абитуриенттер Баткен мамлекеттик университетине келип окуса, бул толук мүмкүнчүлүк болот тапшырганга. Баткен мамлекеттик университетинин Баткен, Сүлүктүү жана Кызылкыя шаарындагы окуу структуралык бөлүмдөрүндө педагогикалык, экономикалык жана техникалык болуп 9 багытта кадрларды даярдайт. Ошондой эле быйыл университеттин базасында Сүлүктүү шаарында медициналык колледждин ачылуусу мерчемделген.